Көптөгөн акылдуу адамдар жаныбарлардан пайдалуу нерселерди үйрөнүшөт жана аларды күнүмдүк жашоодо, жумушта жана аскер иштеринде колдонушат. Алар жаныбарлардын жүрүм-турумунан үлгү алып, сабырдуулук жана чыдамкайлыкты үйрөнүшөт. Чындыгында жаныбарлардын жүрүм-туруму кээде көптөгөн адамдардын жүрүм-турумунан жогору. Бийик Аллах Таала айтат: "Же болбосо алардын көпчүлүгү угат, акылдарын иштетет деп ойлойсуңбу? Алар айбандар сыяктуу болуп калган. Жок, айбандан да адашуучураак." Фуркан сүрөсү 44-аят. Абу Жафар аль-Бакир айткан: Аллах ал адамдарды мал менен салыштырууну чектебестен, кала берсе алардан өткөн адашуучу экенинен кабар берди. Жырткычтардын ургаачыларына туугандан кийин бир нече күндүн ичинде балапандарын өстүрүп, аларга кумурскалардын кол салуусунан корккондон улам, аларды тиштеринде кармаганды ким үйрөттү? Жарык дүйнөгө келген кичинекей жандык бул жөнөкөй этсмал. Ал эми энелер, кумурскалар аны жеп коет деп коркушат. Ошондуктан ал аны көтөрүп, күчтөрүнө толгуча ары бери ташып жүрүшөт. Бир кишиден сабырдуу ишкер болууга жана өзүңүздүн каалаган нерсеңизге жетүүгө сизди ким үйрөттү деп сурашканда, ал коңузду сабырдуулукка жана тырышчаактыкка үйрөткөн Аллах мени үйрөттү. Коңуз дубалга жөрмөлөп чыгып бара жатып жыгылып кетет. Кайра чыгат, кайра жыгылат. Ошентип чокусуна жетмейин, кайра чыга берет деп жооп берет. Дагы биринен сабырдуулукту жана чыдамкайлыкты сизге ким үйрөттү деп сурашканда, ал мындай деп жооп берет: Төөгө сабырдуулук менен жүктүн оордугун, жолдун узактыгын, чарчоону, ээсинин соккуларын көтөрүүнү үйрөткөн Аллах үйрөттү. Ал көптөгөн жүктөрдү көтөрөт, ачкачылык жана суу соону сезет, денесинде чарчоо жана алсыздык топтолот, бирок ага карабастан ал сабыр кылып чыдай берет. Дагы бир кишиден тамак аш издөө үчүн ар кандай амалдарга барууну сага ким үйрөткөн деп сурашканда, ал түлкүгө акылдуу адамдар билбеген жана колдоно албаган сансыз амалдарды үйрөткөн Аллах үйрөттү деп жооп берет. Жана башка айтылбаган канчалаган жаныбарлар бар, жана да канчалаган адамдар бар, алардан сабак алган. Каардуу жана даңктуу арыстанга өзүнүн олжо жемин гана жеп, ачкачылыктан кыйналса да башканын жемине тийбегенди ким үйрөттү? Уктап жаткан карышкырга кезек-кезеги менен бир көзүн ачып, экинчисин жапканды ким үйрөттү? Ал бир көзүн ачып уктайт. Качан ал көзү уйкуга чөгүп жумулуп баратканда, экинчи көзүн ачат. Арабтар бир көзү уктап жатса, экинчиси өлүмдөн коркуп турат деп айтышат. Карышкыр уктайт, бирок ошол эле кезде ал ойгода болот. Пилдин туучу мөөнөтү жакындаганда, сууга келип тууганды ким үйрөттү? Пилдер башка жаныбарлардан айырмаланып тик туруп туушат. Анткени алардын муундары башка жаныбарлардын муундарынан айырмаланып турат. Мындан тышкары, пилдер узун бойлуу болгондуктан туулуп жаткан баласы түшүп кетип жарадар болуусунан чочулашат. Ошондуктан ал өтө терең эмес сууга барып төрөйт жана суу пил үчүн жумшаак кездеме түрүнө айланат. Сууга түшүп бараткан чымынды дарысы бар канаты менен түшпөстөн, оорусу бар канаты менен түшкөндү ага ким үйрөттү? Корсагын тойгозуу үчүн жана бышык торлорду токуп, аларды ар кандай бийиктиктерге бышыктап жана өзү үчүн да бийик жерге үй токуганды жөргөмүшкө ким үйрөттү? Качан токуган торуна чымын түшкөндө жөргөмүш ага кол салат. Бул темада айта берчү болсо өтө көп, бирок бийик Аллахтын сөзүн айтуу жетиштүү. Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: Жерде жүргөн, сойлогондун жана эки канаты менен асманда учкандардын баары силер сыяктуу эле үммөт. Биз китепте эч нерсенин тагдырын жазбастан калтырып койгон эмеспиз. Кийин адамдардын баары Раббисине чогултулат. Биздин аяттарыбызды жалган дегендер наадандык караңгылыгында калган сокурлар жана дүлөйлөр. Алар акыйкатты көрө да, уга да алышпайт. Аллах өзү каалаган пендесин адаштырат жана каалаган пендесине туура жолго салат.